Саламатсыздарбы, биздин YouTube каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Болгон камчы УКМКны пайдаланып атат. Эгерде колуңда УКМКң жок болсо, сенин колуңан эч нерсе келбейт. Сен журналисттерди, саясатчыларды УКМКнын гана күчү менен басып атасың. Колуңда УКМКң жок болсо, сен эч кимсиң, камчы. Сен ошону билип кой. Бул видео мындан 3 жыл мурда тартылган. Равшан Жээнбековдун бул айтканы баягы көргөчтүк болуп атат. Азыр иш жүзүнө ашып атат. Урматтуу азыркы бийликте тургандар, бул бардык бийликтин бардык бутагындагылар. Бийлигиңер кетет, убакыт өтөт, мансап колдун кире жок болот. Ошол кезде элдин жүзүн карай тургандай болушуңар керек. Бийликте турганда көп эле ашыкча жанандай надандыкка, кылмышка, уурулукка барбаш керек. Бир кезде сөмөңдү сындырып коем. Кекиликсиңби? Жогорку кеңештин трибунасында туруп энеңди деп сөгүнгөнүн да көргөнбүз. Нарында бир чиновниктин колунда телефон алып жулуп ыргытканын көргөнбүз. Буну алып барып камагыла, буну алып барып минткеле деген буйруктарын да көргөнбүз. Ошонун баары кана? Каякта? Ошо подчиненныйлар каякта? Баягы кол алдындагылар. Ошонун буйругун аткара тургандар, кошоматчылар кана? Жок. Кече күнү мечитке келди, жалгыз келди. Мамлекет берген охранасынан башка эч ким жок. Ошон үчүн силер мындан жыйынтык чыгарышыңар керек, жана сабак алышыңар керек. Катталыңыздар, комментарий жазыңыздар, бөлүшүңүздөр, бул видео кеңири катмарга жетсин элдин. Мен элди күнөөлөбөйм да. Эл баягы адамдар көбүнчөсү көрө окоттун артынан нан табайын деп жүргөндөр эң көп ошолор да. Анан элди күнөөлөбөйм да. Бирок наалатым элди бага турган, элди карай турган адамдарга да. Жана 30 жыл деген жакшы көрөбүз го, 30 жылда ушундай адамдар болгон жокпу. Бирок обязательно ишенип кой да. Наказание келет. Ар бир киши жооп берет да. Уурдаган, тоногондор баары жооп берет. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оğlum Umar 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз боюн эмин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келейтамын. Оруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып оруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранамын. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Анткени камчы сынга чыдай албайт. Ал мынакей карасаңар, 2 жылдан бери бийликке келгени, ким камчыны сындап койсо, ким бийликке сөз айтып койсо, бардык УКМКнын бүгүнкү күндө чакырышында кечирим суратып атат, коркутуп атат, бекитип атат, камап атат. Бул ойлоп атат камчы. Мен ушинтип коркутуп койсом, камап койсом элдин бардыгы коруп калат деп. Камчы, сен элдин баарын коркута албайсың. Албетте, мен Равшан мырза. Маанилүү аябай. Сен 5 кишини коркутсаң болот. Бирок бүт Кыргызстанды коркута албайсың, билип кой. Болгон камчы УКМКны пайдаланып атат. Эгерде колуңда УКМКң жок болсо, сенин колуңан эч нерсе келбейт. Сен журналисттерди, саясатчыларды УКМКнын гана күчү менен басып атасың. Колуңда УКМКң жок болсо, сен эч кимсиң, камчы. Сен ошону билип кой. Могу району жашаш үчүнчү эмне жеп, эмне жумушта иштеш керек? Ушул райондо, торговый центр Аларча району деп айтышат экен да. Ушул райондо бир бөлмө батирлер $100,000 экен. Элестетсеңиздер, $100,000. Баягы $50,000, $60,000 деген тема бул жакта жок.
3 комнаттар 250дөн өйдө экен. Вообще таң калыштуу да. Бирок район чындыгында эле стоит экен. Себеби бул жактан резиденция жаныбызда экен, могу жерде эле. Шыңыз Айтматов проспекти, бул жактан торговый центр Аларча. Ушул районго 4 парк жакын экен. Парк Победы, Азербайжан, Ынтымак дегендер сыяктуучу. Эмне жеш керек, эмне жумушта иштеш керек экен билгендер болсо, сөзсүз түрдө жазып койгула. Биз дагы ошол нерсени жеп көрөлү, ошол нерсеге иштеп көрөлү. Себеби чындыгында однокомнатныйды $100,000 алып аткан адамдардын кебетеси кандай болду экен, эмне тамак жейткени кызык да магачы. Чын. Бирок эч кандай ичим күйгөн жок, наоборот сүйүнүп атам. Кыргыздар ушундай жерде жашап атсанда ким жашайт? Негизи кыргыз эли биз бай калкпыз да. Поэтому бардыңыздар ушундай жерде жашай бергиле. Эми бул этажкалар го мейли. Мына могул үйлөрдө жашагандар да анан бактылуу деп ойлойм да. Бирок эми конечно, бакыттын баары акчада эмес, бакыттын баардыгы жүрөктүн тазалыгында, адамгерчиликте. Так что акча бул жашоодо главный эмес. Бул жашоодо эң баарынан главный бул ден соолук, ата-энең деп өзүңдү алдап кете берейин эми. Бирок конечно, байлык чындыгында ата-эне да. Бирок ушинтип алдап кете берейин өзүмдү.